Кудайдын чакырыгы 2 октябрь. Бир жаш насаатчынын бизди курчаган адамдарды 3 түргө бөлгөнү жакты. Биринчи түрү жалбырак сыяктуу адамдар. Экинчи түрү бутактар сыяктуу адамдар. Үчүнчү түрү тамырга окшогон адамдар. Жалбырактай адамдар сени менен эле жүргөндөй. Бирок жашооңдо бир аз шамал болуп баштаса, ошол замат аларды шамал айдап кеткендей жок болушат. Издеп таппай каласың. Бутакка салыштырылган адамдарда бир аз кармалгандай сезилет. Бирок кыйынчылыктар келгенде алар да сынат. Анан ошону менен жаныңа жок болушат. Тамыр адамдар болсо сени менен аягына чейин калышат. Жашооңдо кандай гана шамалдар болбосун, кандай гана кыйынчылыктар болбосун, алар дайыма жаныңда, дайыма колдошот. Дайыма жардам бергенге даяр. Так ушундай адамдар ишенимдүү. Эгерде сенин жашооңдо тамыр адамдарың бар болсо, анда аларды баалашың керек. Ошону менен бирге өзүң да жалбырак тибиндеги адам же бутак болбогонго аракет кыл. Анткени башкалардан ишенимдүүлүктү күтүп жатып, өзүбүз дагы ишенимдүү болгонубуз маанилүү. Билесиңби, Библия китебинде достор жөнүндө аяттар бар. Дос болуу, дос күтө билүү дагы маанилүү. Накыл сөздөрдөн бир аят окуп кетели. Дос ар дайым сүйөт. Башыңа иш түшкөндө ал бир тууганыңдай болуп келет. Дагы бир аят. Дос күткүсү келген адам досторчо мамиле кылышы керек. Бир тууганыңдан да жакын дос болот. Демек, тамыр дос күткөн жакшы. Ошондой эле өзүң да тамыр дос болгонуң маанилүү. Тамыр досторубуз көп болсун.